Салам мен сүйүктүү досторум, сиздер менен мен Дарья Батырханова. Сиздердин назарыңыздарда өзгөчөлөнгөн петелька макияжы. Бул макияж көбүнчө көзү бакырайган айымдарга аябай сонун жарашат. Жана көзүндө сурмасы жок айымдар үчүн бул макияж кыйтырчылык деп айтсам да болот. Анткени көзүбүздө мындай визуалдуу түрдө жаңы сурма пайда болот. Биринчи орунда мен макияжды жасаардын алдында мен ар дайым көзүн тез кургай турган тоналдык крем менен жаап чыгамын. Андан кийин мен кашты жасоого өтөмүн. Мен кашты азыр Ардель аттуу помадка менен жасап жатам. Бул помадка биринчиден мындай сонун жугат жана аябай туруктуу. Бир жуубай койсок кашыбызды 2-3 күнгө чейин жүрө берет. Жакшы чоюлат жана мындай кургап, өзүнө чаңдарды сиңирбейт. Азыр мен моделимдин көзү бакырайган жана көзү чоң болгондуктан мен кашын бир аз жоонураак жасадым. Мен кашын жасап алган соң, сөзсүз түрдө кашы даана көрүнүп туруу үчүн мен көбүнчө корректор иштетем. Корректор же консилер иштетем. Азыр менин учурумда Artkost'ун майлуу корректору. Сөзсүз сиздер каш чийип жатканда мани берип, аябай тегиз чийгенге аракет жасаңыздар. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул дагы лайфхак. Эки кашын туташтырып, бир өйдө бир ылдый болуп калбаш үчүн, тегиз чийип алыш үчүн колдономун. Албетте биздин кистибиз синтетикалык жалпак кист болуу зарыл. Мен айтып кеттим, басымдап кашыбыздын астыңкы жагына майлуу корректор иштеттим, үстүңкү жагына мен тоналдык крем иштетип жатамын. Колумдагы хайлайтер бул менин эң сүйүктүү хайлайтерим, Mary Lou'нун хайлайтери. Бул оригинал. Поделкалары 350 сом турган болсо, бул оригиналы 1800дөн 2000 сомго чейин сатылат. Мынакей макияжды баштадык. Miss Tice аттуу калем менен мен формасын жасап жатамын. Бул жерде комментарийдин кереги жок, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Ушундай кыймылдар менен калемибизди бир аз жалпайтып кармап, көзүбүздү ачтыртып, ушул форманы жасайбыз. Визуалдуу түрдө жаңы сурма чийип чыгабыз. Жана бир аз чойгулап, бир аз жайып, жээктерин мындайча айтканда оңоюраак түшүнүктүү болуш үчүн растушевка жасайбыз. Менин кистим мындай парпайганыраак, бирок бир аз жалпайган жумшак кист. Кийинки кист менде синтетикалык кичинекей жалпак кист. Менде азыр T19 палетканын эң карараак түсүн колдонуп жатам. Мынакей достор, биз эми кийинки түс менен карамтыл түсүбүздү жумшартып, дагы да жайып чыгабыз. Андан соң бизде мындай жакшы жайылбай калган учурда биз көбүнчө андан ушул түстөн дагы ачыгыраак түстү колдонобуз. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Мен көпчүлүк учурда териге жакыныраак түстү колдономун. Мынакей, ушул түс менен биз жээктерин бардыгын растушевка кылабыз. Бардыгын жайып алган соң биздин кийинки кезек бул көзүбүздүн ички катмары болот. Мен албетте көп иштетем бул консилерди, Catrice'дин консилери. Ар дайым айтамын, бат кургайт жана иштетүүгө ыңгайлуу жана база сыяктуу аябай сонун кызмат өтөйт деп. Бул жерде бизде негизи тегиз чийишибиз керек, аябай тегиз болуу зарыл. Эгерде тегиз чыкпай атса, кайрадан тегиз чийгенге аракет жасашыбыз керек. Себеби дегенде, бул петелька макияжынын негизги изюминкасы бул ичинин тегиз болуусу менен жана сырткы катмары жайылган болуусу менен айырмаланып турат. Биз консилерден кийин биз агыш түс иштетебиз. Бул жерде биз өзүбүздүн фантазиябызга таянышыбыз зарыл. Кааласаңыздар ичин жалтырак кылсаңыздар болот, кааласаңыздар аппак кылсаңыздар болот, кааласаңыздар амбре эффектин кылсаңыздар болот. Азыр мен амбре эффектин колдономун. Биринчи агыш түстү коюп чыгамын.
Андан соң мен кийинки түстөр менен мындай секин бири бирине түстөрдү айкалыштырамын. Кийинки түс менде бул пуштуу түс. Пуштуу түстү мен дал ортосу борборуна коюп чыгамын. Аябай жакшы жайып, жакшы мындай ургулап коюп чыгышыбыз керек. Андан кийинки түс бизде бул сыя түсү. Сыя түс менен биз көзүбүздүн чеке жагына коебуз. Бул чеке жагына өтө жеткирбешибиз керек, бир аз кычык калуу керек, себеби бир аз контраст байкалуу зарыл. Андан кийинки кадам бизде бул подводка коюу. Подводка койгондо да туура коюшубуз керек. Биз көзүбүздүн бурчуна чейин чыгарып салбастан, көзүнөн петля бүткөн жерге чейин гана чыгарабыз жана бир аз тоголото коебуз. Тоголуураак петлянын эффекти болуу керек да. Сөзсүз бизде тагылма кирпик коштойт макияжыбызды. Биз азыр бул жерде бетине тон бергенин кыркып кыскартып салдым. Биз эми көзүбүздүн астыңкы кабатын жасайбыз. Албетте биз биринчи калем менен чийип алабыз. Андан соң калемди бир аз жайып, боёктун жардамы менен биз фиксациялайбыз. Албетте биздин үстүңкү кабат менен астыңкы кабаттагы боёкторубуз бири-бири менен биригүү зарыл. Көзүбүздүн ички бурчуна болсо бир аз агыш жалтыраган боёк коюп чыгабыз. Достор, бул макияжды сиздер анча-мынча да гана жасасаңыздар болот. Бул макияж күнүмдүк турмушта анча деле актуалдуу эмес. Анча-мынча өзгөчөлөгүңүздөр келсе жасап койсоңуздар болот. Сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум. Менин каналыма кошулуп, бул видеого лайк басууну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Өзүңдү теңедим айга, көңүлдү жылыткан жайга, сылык сөзүң болуп